Дүйнөдө билим берүүгө салынган инвестициянын көлөмү өсүүдө. Билим берүүгө, айрыкча мектепти билим берүүгө салынган инвестиция эң кайтарымдуу жана мультипликативдүү таасири жогору инвестиция деп эсептелет. Вообще очень трудно найти. Ошто жаш адистерди табуу абдан кыйын. Анткени жаштардын баары кеткиси келет. Мен үчүн бул жакшы эмес тенденция. Бул биздин аймактарды көтөрүү боюнча жеке миссиябыз. Это как бы наша личная миссия. Кыргызстанда жалпы муктаждыкты жабуу үчүн дагы 600 мектеп жетишпейт. Ал эми ар бир 10-чу мектеп авариялык абалда. Муну чечүүнүн эффективдүү жолу мамлекеттик жеке кызматташтык. Бул бизге бир гана пайда гана берет, ошону биз түшүнө албай атабыз да. Бул кээ бир ушундай жогорку деңгээлде депутаттар деле башка деле жеке менчик болуп кетет деп коркуп берет. Адам коркпош керек да. Holland IQ аналитикалык агенттигинин прогнозу боюнча 2025 жылга карата билим берүүгө сарпталган чыгымдардын жалпы көлөмү 8 триллион АКШ долларына жетет. Holland IQнун бааласы боюнча дүйнөлүк билим берүү рыногунун бүгүнкү баасы 150 миллиард долларга барабар. Билим берүү технологияларына салынган инвестициялардын көлөмү 2014 жылы 2 миллиард доллар түшсө, соңку жылдары бул көрсөткүч кескин өсүп, 2018 жылы EdTech тармагына салынган инвестициялардын жалпы баасы 8 миллиард доллардан ашкан. Билим берүүгө, айрыкча мектептик билим берүүгө салынган инвестиция эң кайтарымдуу жана мультипликативдик таасири жогору инвестиция деп эсептелет. Бириккен Улуттар уюму тарабынан жыл сайын түзүлгөн Education Index'ти карасак, калктын билимдүүлүгү боюнча алдыңкы өлкөлөр бул көбүн эсе өнүккөн Европа, Америка өлкөлөрү. Ал эми тизменин соңунда дээрлик баары экономикалык өнүгүү жагынан артта калган 3-чү өлкөлөр. Кыргызстан болсо бул рейтингге кирген 189 өлкөнүн ичинде 64-орунда. Мамлекеттик бюджеттен билим берүүнү каржылоо Кыргызстанда 2015 жылдан бери өсүп келет. Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча Кыргызстанда билим берүүгө салынган мамлекеттик жана жеке каржылоонун жалпы көлөмү улуттук жалпы кирешинин 6%-ны тете. Өлкөдө 2353 мектеп бар. Анын ичинен 191 жеке менчик. Ал эми 1/10 мектеп авариялык абалда. Дагы 400дөн ашык мектеп капиталдык ремонтко муктаж. Кыргызстанда жалпы муктаждыкты жабуу үчүн дагы 600 мектеп жетишпейт. Билим берүүнү өнүктүрүүдө ишкерлердин салымы чоң. Буга чейин жеке мектептер көбүн эсе Бишкек шаарында гана ачылып келсе, эми тренд аймактарда дагы күч алууда. Мен бизнесим рубрикасында бүгүнкү каарманы Америкадагы карьерасын таштап кичи мекени Ошко келип, мектеп ачкан ишкер айым. Я как бы уроженка Аша. Почти 20 лет я за рубежом. Мен өзү Ош шаарынан болом. 20 жылга жакын чет өлкөдө жүрдүм. Анын 6 жылы окудум. 14 жыл болсо чет өлкөдө иштеп, тажрыйба топтодум. Университетти аяктагандан кийин мен дүйнөдөгү атактуу консалтинг компаниялардын бири болгон McKinsey'де иштедим. Бул убакыт Кувейтте да иштеп калдым. 2018 жылы Ошко кайтып келдим. 19 жылы ушул мектепти ачканбыз. Биз алгач 1-9 класстардан баштаганбыз. Эми 10 класты коштук. Кийинки жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз болот. Сейчас добавили уже как бы 10 класс, который на следующий год у нас будет первый выпуск. Наш папа Атабыз Пермат Купуев билим берүү тармагында абдан белгилүү адам болгон. Азыр арабызда жок. Анын ишин улантууну биздин үй-бүлөбүздүн сыймыгы жана жоопкерчилиги деп эсептейм. Делая честь нашей семьи, продолжать его дело. Мы когда думали, где открывать, мы Мектепти кайсыл жакка ачсак деп көп ойлонуп, акыры Ошко токтодук. Анткени биздин максат Бишкекте эле билим берүүнү өркүндөтүү эмес. Бишкекте көптөгөн жакшы мектептер бар. Ош шаарында дагы дүйнөлүк стандартта сапаттуу билим берген мектептин болуусун кааладык. Менин кыялым Ошко Бишкектен, Ташкенттен, дүйнөнүн ар кайсыл жерлеринен келип балдар окуса дейм. Ата-энелер өз балдарына жакшы билим берүү үчүн Ошко көчүп келсе деп кыялданам. Из разных как бы мест мира приезжали к нам и учились. Сейчас у нас около 400 детей. Азыр 400гө чукул окуучубуз бар. 2 жыл мурун бул мектеп жетишсиз экенин түшүндүк. Биз ар кандай инвестициялык уюмдар менен байланыша баштадык. ICD Voca деген уюм бар. Анын туунду компаниясы бизге инвестиция салды. Азыр 2-чи кампустун курулушун аяктап, жаңы гана ишке кирдик. Дочерние компании, они согласились проинвестировать в нас, и вот мы сейчас уже достраиваем второй корпус. У нас сейчас около 6. Азыр бизде 600гө жакын кызматкер, 40 мугалим бар. До 40. У нас свободная форма.
Бизде эркин форма. Мектеп формасынан баш тартканыбыздын негизги себеби бала каалаган нерсесин тандоого укуктуу. Экинчиден, мына ушундай жөнөкөй нерселер аркылуу балдарды эркин атмосферада окуткубуз келет. Бирок албетте биз сабак учурунда тартипти сактайбыз, анткени тартипсиз жакшы билим алуу мүмкүн эмес. Потому что без дисциплины невозможно получить хорошие знания. Здесь корпус мы строим для старших классов. И его мы построили уже имея опыт. Бул жерде мен башында айтып өткөндөй, биз жогорку класстар үчүн имаратты 2 жыл мурун куруп баштаганбыз. Мында биринчи имаратты кургандагы тажрыйбабыздын баарын эске алдык. Байланыш үчүн көбүрөөк орун бар. Биринчи имаратта жалаң гана кеңселер болуп калды. Балдар отуруп сүйлөшө турган, кандайдыр бир коомдук жайлар жок экенин түшүндүк. Экинчи имаратта ашкана дагы бар. Столовая. Да, столовая для обеих корпусов. Туда мы заходим и... Мына бул жерде эс алуучу тепкич болот. Экинчи жагынан алар кино көрө алышат. Бул жерде олтуруп баарлаша алат. Үй тапшырмаларын аткарышат. Сыйымдуулугу 40 адамга чейин. Экинчи имараттын дубалдары бийик, терезелери дагы чоң жана көп. Тут будет такая рекреационная лестница. Вот вообще очень трудно найти. Ошто жаш адистерди табуу абдан кыйын, анткени жаштардын баары кеткиси келет. Мен үчүн бул жакшы эмес тенденция. Эмне үчүн бир гана Бишкек жакшы болушу керек дагы аймактар артта калышы керек. Бул биздин аймактарды көтөрүү боюнча жеке миссиябыз. Там регионы, правильно, да? Из-за этого это как бы наша личная миссия. Ош, у него настолько так тысячелетий. Оштун 1000 жылдык тарыхы бар. Мен Оштун мурунку даңкы кайтып келишин каалайт элем. Адамдар ушул мектеп үчүн бул жака көчүп келсе деп тилейм. Чтобы вот ради моей школы сюда переезжали люди. Жогорудагы мисал көрсөткөндөй эле соңку жылдары бизнестин аракети менен жаңы мектептер пайда болуп, бул тармакта мамлекеттин чамасы жетпеген иштерди жеке тармак аткарууда. Бул мамлекеттик жекөнөктөштүк принциби. Деги эле билим берүүдө мамлекет кызмат көрсөтүү ыкмасынан баш тартып, рынок шартында атаандаштыктын пайда болуусуна гана шарт түзүүсү керек дейт Жогорку Кеңеш депутаты Абдубахов Нурбаев. Мунун бир жылуу билим берүүнүн ваучердик системага өткөрүүдө. Тактап айтканда, мамлекет билим берүүгө деп мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны мектептерге бербестен ар бир балага ваучер түрүндө берет. Жана ал акчаны алган ата-эне баласын кайсыл мектептен окутаарын өзү чечет. Бул туурасында мыйзам жакында эле кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлган. Эң биринчиси бул мугалимге академиялык эркиндик берүү, мамлекеттик көзөмөлдү азайтуу, анан ошол эле бала бакчалардын көбөйүшүнө салым кошулду. Анткени бизге буга чейин 24% бала гана бала бакча барат экен, 900 миңге жакын бала бакча барат экен. Бала бакча жетишпейт да. Биз жеке менчик бала бакчаларды лицензияны жок кылдык. Эки эле органдан бул санэпидем көзөмөл менен өрт кызматынан уруксат алып бала бакча ача берсин деп. Бул анткени бала бакча ачылганда балдар эле бала бакчага барбай, ошо ата-энелер бошойт дагы экономикага салым көп болот экен да. Мектеп боюнча, мектепте биз биринчи ушул билим берүү тармагынын органдарынан ушул мектептеги баягы текшерүүлөрдү азайттык. Мамлекеттик аккредитация деген түшүнүк болгон, ал 5 жылда бир өтүп аткан. Ошол эсептеп көрсөк, биз мектеп мугалимдери менен, директор менен сүйлөшкөндө, бир 2300 мектептен 100 миң тегерегинде акча чогултат экен аккредитацияга ошол мугалимдердин айлыгынан. 200 миллион, 300 миллион сом чөнтөгө чогулуп жүргөн. Эч кандай бир пайдасы болгон эмес да. Бунун үчүн кадимкидей коррупциялык схема кылып алышкан. Адан сырткары ошо лицензия алууда, баягы мектептер ошо өзүнүн баягы жыл сайын, жылдын башында уставын министерствого келип, баягындай алар менен согласовать этип берет экен. Ар бир акча болгон убаракерчилик болгон. Ошол нерсе жойтук да, биз бул билим берүү мыйзамына Сапат департаментин ачып атабыз. Сапат департаменти бул ошо бардык мектептерди, Кыргызстандагы мектептерди жыл сайын 10%-ын мониторинг кылып көзөмөлдөп турат. Ал жерде 4-7-9 класста көз карандысыз ОРТ баягындай жалпы республикалык тест өткөзөт дагы, ошого карап мектептердин ишин баалап турат да. Бул Сапат департаменти кандай орган болот? Көз карандысызбы же мамлекеттикпи? Мындай айтканда, бул негизинен баягы мектептердин рейтингин түзгөн орган болот экен да. Бул Сапат департаментинин жетекчисин билим берүү министри сунуштайт, бирок Кабминдин жетекчиси дайындайт. Бул билим берүү министрине толук баш ийбейт, билим берүү министринин алдында болот, бирок баш ийген жетекчиси болуп, мына ошолор мамлекеттик болот. Анан булар Кыргызстандагы бардык региондордон жыл сайын 10% мектептерди ошо мониторинг кылып турат да, анан баалап турат. Анткени мамлекет менен ата-эненин негизги каалоосу
бул сапаттуу бала чыгаруу да. Биз буга чейин мектептерде ар жактан текшерип, көзөмөлдөп, баалап турганбыз, бирок баланын билим сапатына карап баалабаппыз да. Негизги максат ошол да. Мамлекет мисалы үчүн быйылкы жылы 60 миллиард сом акча бөлүп атат. Жыл сайын көбөйтүп атат, бирок билим берүү сапаты көтөрүлбөй атат да. Анткени ата-эне дагы ошого неме эмес, ынанбай атат, жакшы билим берип атат деп эң чоң. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, баягы мыйзамдагы негизги шарттардын бири бул мугалимдерге академиялык эркиндик берүү деп. Чындыгында биз баягы коомдогу эркиндик, коомдогу демократиянын башаты бул мектептер да. Дегеним мисалы үчүн эгер мугалимдер эркин болсо, алар ошол эркин көз караштагы, сынчыл көз караштагы балдарды окута алышат. Ошондой сабаттарды балдарга бере алышат да. Андыктан кандай негизги шарттар керек мына ушул мугалимдерге академиялык эркиндик берүү үчүн? Тилекке каршы бизде мугалимдердин билимин өркүндөтүү борбору дагы монополия болгондагы мамлекеттик гана оюнда калып калган. Ал жерде өздөрү ошол азыркы жаңы чакырыктарды билбеген мугалимдер иштейт, методисттер иштейт экен. Биз ошону дагы демонополизация кылып туруп, жеке менчик тарапка да берели деп атабыз. Ваучер системасы кирет дагы мугалимге акча берет, өзү каалаган жерде билимин өркүндөтсүн. Бирок сертификат алсын. Анан дагы бир нерсе, мисалы, эл аралык сертификаттарды алса деле айлыгына көбөйтүп бере турган эрежелерди киргизели деп атабыз. Эми буга билим берүү министри канчалык деңгээлде макул болот, бирок бул чоң маселе. Анткени бизде тилекке каршы азыр биз айтып атпайбыз, баланын билим сапаты мугалимдин билим сапатына байланыштуу деп мектептердин деңгээли билим берүү министринин деңгээлине байланыштуу болуп калат экен да. Бизде билим берүү министрлигинин аппаратында дүйнөдөгү чакырыктарды билген Эстония, Финляндия, Сингапурдагы ошол билим сапатынын эмнеге кетип атканын такыр билбегендер бар, билейин деп аракет да кылышпайт экен да тилекке каршы. Анткени биз азыркы бул мыйзамдан кийинки чоң бир кадам бул билим берүү стандартын иштеп чыгуу болуп атат. Анткени биз балдарга азыркы убакта келечекте керек болгон жөндөмдү бербейт экенбиз. Ошол эле мисалы үчүн бизде 3 эле 4 жөндөм берет экенбиз, ЮНИСЕФтин талабында же Эстония өнүккөн өлкөдө 8 жөндөм берет экен. Ал бизде ушу балага кичинесинен баштап экономиканы үйрөтпөйт экенбиз, акча менен иштеткенди. Биз балага IT-ни үйрөтпөйт экенбиз жакшы. Англис тилине басым жасабайбыз да, дүйнөдө ушу менен кетип атат. Анан ошон үчүн биздин балдардын экономикага кошкон салымы ошо Европадагы балдарга караганда 5 эсе аз экен. Ошол энергия, ошол убакыт кетирип. Анткени биз мектепте акча иштетүүнү, финансын, экономиканы үйрөтпөйт экенбиз да. Биз ошону кылганда гана биз экономикага салым болот да. Сиз жогоруда өз сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, мисалы үчүн Кыргызстанда билим берүүгө салынган мамлекеттик каражаттардын көлөмү жылдан жылга өсүп жатканын. Чынында эле мындай дүйнөлүк сандарды карай турган болсок деле, Кыргызстан мына ушул билим берүүгө көбүрөөк каражат салган өлкөлөрдүн катарына кирет да. Бирок ошонун эле жанында анын бул салынган инвестициянын кайтарымы кандай, эффективдүүбү деген суроо мындай ачык бойдон калууда. Бул силер сунуштап анан президент тарабынан кол коюлган мыйзамда дагы бир киргизилген маанилүү нерсе бул ваучер системасы болчу. Дал ушул ваучер системасы кантип мектептердеги билим берүүнүн сапатын жогорулатууга салым кошулат? Ооба, бул ваучер системасын биринчи президент Садыр Жапаров айтып чыккан. Бул президент болгондон кийин инаугурациясында биз билим берүү тармагына ваучер системасын киргизебиз деген. Кийин биз жумуштап иштеп, бул иштеп атканда азыркы билим берүү министри Кендирбаев буга каршы болчу. Азыр эле анын так оюн биз биле албай атабыз. Киргизеби, киргизбейби, мүмкүн ваучер системасын дискредитация кылыш үчүн келдиби, бул чоң маселе. Бул билим берүү тармагындагы ошо сиз айткан 600 мектепти мамлекет куруш үчүн 30 жыл керек экен да. 30 жылда бала ошончо көбөйөт. Азыркы убакта бизде жылына 130 миң, 140 миң бала төрөлүп атат. Бул 28-30 жылдар алып, бул 170 миңге чейин барат экен да. Демек, мамлекет өзүнүн колунан келбейт. Ошондо жеке секторду жардамга чакырыш керек да. Казакстан ошондой кылып атпайбы? Эгер ошондой кылып туруп, ваучер системасын киргизсе, жеке менчик секторда өнүгөт, анан ата-энеде тандоо мүмкүнчүлүк болот да. Сөзсүз анан мектептердин ортосунда дагы атаандаштык болот да. Эми бул рыночный базар экономикасы механизми атаандаштык негизинде сапат көтөрүлөт да. Эми азыр көрүүчүлөргө мына ушул ваучер системасын кичине чечмелеп түшүндүрүп өтсөк да, мисалы биз мамлекеттик мектепте бекер билим берилет деп кабыл алганыбыз менен чындыгында анын акысы баягы салыктардын эсебинен кетет да. Баарыбыз эле бардык жарандар бирөө азыраак, бирөө көбүрөөк айтор баарыбыз тең салык төлөйбүз. Мына ошол салыктардын эсебинен анан мектептерде балдарга билим берилет. Эми ушул ваучер системасы болгону мына ушул салыкты ваучер түрүндө ата-эненин колуна берүү жана ал ваучер аркылуу ата-энеге баласына каалаган мектепти тандоо мүмкүнчүлүгүн берип жатат да. Мааниси ушундабы?
ооба болот, сөзсүз болот. Анан бул жеке мектептер көбөйттү. Мисалы үчүн ваучер ата-энеге берилет, каалаган мектепке алып барат ата-эне. Ошо мектепке алып барат дагы өзү каалаган мектепке баласын бере берет да. Анан ошол баланы дагы мектеп директору бала үчүн күрөшөт да. Анан баланы кантип мектепке тартам дегенде бир гана нерсе билим берүү сапатын көтөрүш керек. Анан экинчи нерсе ата-энеде дагы жоопкерчилик болот. Ваучер мамлекет мектепке да ваучер берип атканда мен акча берип атам деген түшүнүк бар да. Азыр ойлошот бекер деп, ал бекер эмес. Салык несебинен болуп атат. Ал ошо салык элдин акчасы салык несебинен мугалим мектепке акча кетип атат. А бул жерде дагы конкреттешет дагы ата-эне өзү сезет, мен акчамды берип атам, мен көзөмөлдөп дагы көбүрөөк жоопкерчилик болот. Ата-эне дагы салымын кошуп жоопкерчилик болуп, ошо мугалимден көзөмөлдөп мектеп менен чогуу иштешип турса, баланы жакшы билим алганга жакшы түрткү болот да. Сиз жогоруда айткандай, бул мыйзам көптөгөн талаш талкуулардын негизинде 2 жыл талкууланып анан кабыл алынды, президент тарабынан кол коюлду. Эми бул мыйзамдын иштеп кетишине эмне шарттар керек жана кандай тоскоолдуктар дагы болушу мүмкүн? Бул ваучер системасын кирип атканда билим берүү министрлиги дагы, финансы министри дагы каршы чыккан. Ваучер системасын кабыл алып президент кол койгондон кийин финансы министрлигинин алдында жумуш топ түзөйлү ваучер боюнча иштеп дегенде финансы министрлиги биз буну айткан эмеспиз, биз буга каршыбыз, жумуш топ түзбөйбүз деп кат жөнөттү да. Кызык президент кол койгон мыйзам. Азыркы убакта эми мыйзамдан кийин ошол нормативдик укуктук акттар иштелип чыгыш керек. Мына ошол мыйзамда негизги түшүнүктөр жазылат, бирок аткаруу жолдору ошолордо болот. Эми ошону билим берүү министрлиги, финансы министрлиги, өкмөттүн аппаратында алар кандай иштеп чыгат, бул чоң маселе. Буга биздин Биримдүү Кыргызстан улуттук демилгеси да кирип, адамдарыбызды берип, ошо жумуш топту иштеп атабыз. Эми жаңы министр келди, азыр эми кандай иштейт, эмне болот, оюн так айта элек. Бул өтө маанилүү, анткени мыйзамда жазылган менен бизде толтура мыйзамдар бар, жазылган, бирок аткарылбайт да. Буну эгер жарандык коом, ата-энелер бардыгыбыз биригип, ошону талап кылып көзөмөлдөп турсак, мен ойлойм, буну аткарышыбыз керек. Анткени биз билим берүү сапатын оңдобосок, башка тармакты оңдойбуз деген үмүт болбош керек да. Мыйзам кабыл алып атканда биз мугалимдердин толтура колдоосун, жарандык коом, ата-энелердин колдоосун алардын көзүнөн биз үмүт жанып турду да, ошо мыйзам кабыл алынып калса, иштеп кетсе деп. Мыйзам кабыл алынды, бирок кийинки кадамдар дагы оор болот, бирок буга биз чоң аракет кылып күрөшүш керек. Анткени бул жаңы прогрессивдүү жаңы нерсе оңой менен Кыргызстанда бир кирип мамлекеттик органдар кылайын деген ой жок экенин биз көрдүк да. Эптеп эле мага тийишпей, мен мурункудай күнүм өтүп атат, ошондо өтөбөсүн деген түшүнүктөр бар, бирок биз буга жол бербеш керек да. Ошон үчүн биз буга чейин да бизге толтура мугалимдерге жол үмүт бердик, ооба кылабыз деп. Биздин да мойнубузда ошондой жоопкерчилик турат. Билим берүү министринин позициясын көрөбүз кандай болот. Бизде эгер мамлекеттик мектептердин саны жетиштүү болуп, анан жеке мектептер алардан балдарды тартып кетип кандайдыр бир атаандаштык жаратып атса, бул башка маселе болчу. Чын-чындыгына келгенде, мисалы үчүн бизде 600дөй мектеп жетишпейт, андан тышкары канчалаган мектептер авариялык абалда, бир класста 50-60 бала окуган класстар бар дегендей. Экинчи тараптан биз баарыбыз жакшы билгендей эле, мисалы ушул жеке тарап бул кайсыл тармакта болбосун, инновация, жаңылыкты биринчилерден болуп алып келет да. Ал эми азыр дүйнөдө мисалы үчүн билим берүү күн санаа өзгөрүп атат. Улам жаңы нерселер пайда болуп атат. Мына дал ушул жаңылыктарды, инновацияны жеке мектептер алып келип, анан аны мамлекеттик мектептер өздөрүнө сиңирип алса дагы болот да. Демек, бул жагынан мамлекет эки тараптуу утушка ээ болчудай да. Ооба, эң туура айтасыз. Мына ойлоп көрсөңүз, ошол жеке менчик мектептерде биздин жарандын балдары окуйт да. Билим берүү министрлиги бир гана мен мамлекет мектеби үчүн кызыгышым керек, мен коргошум керек түшүнүк такыр туура эмес да. Анткени биздин дүйнөгө жеке менчик мектеп бүтүргөндөр чыгып атпайбы? Анан илгери эле бизде карап көрсөңүз, ошо бизде ошо соодагерлер жаңы нерселерди алып келген экен. Соода аркылуу келип, илгери эле цивилизация жок маалында ошолор аркылуу келип атат. Азыр деле ошо жеке менчик тараптар алып келип атпайбы? Бул бизге бир гана пайда гана берет да, ошону биз түшүнө албай атабыз да. Бул кээ бир ушун биздин жогорку деңгээлде депутаттар деле башка деле жеке менчик болуп кетет деп коркуп берет. Адам коркпош керек да. Жеке менчик мектептерде тез өзгөрөт, жаңы нерсени тез кабыл алат. Мамлекет мектептерде өкмөттүн токтому чыгат, билим берүү министрлиги чыгат, анан райондан мектепке жеткичекти ошол нерсе эскирип калып атат да кайрачы. Сиз айткандай жаңы дүйнө тез өзгөрүп атат, анан биз ушуга элге жеткирип алсак жакшы болмок да. Анан экинчи нерсе, кээ бир ошол жеке менчик мектептерде мамлекет мектептер үйрөнүп аткандар толтура. Кадимкидей кызыккан директорлор барып, мен Ош шаарында жашап келдим, көп жыл кээримди алдым. Бишкекте Сапат деген мектепке 7-8 шаардык мектеп барып, кадимкидей үйрөнүп директорлор, окуучулар, мугалимдерин окутуп келет да. Бул жакшы нерсе да. Билим берүү министрлиги албаган нерсени ошолор алып келип киргизип атпайбы? Азыр эми мына Кембридж системасына өтүп атат жеке менчик мектептер. Сонун нерсе да.
Ана эгер биз деле сунуш берип атканбыз, эгер мамлекеттик Бишкекте канча мамлекеттик мектеп Кембридж системасын өз күчү менен өссө айлыгын 2 эсе кылып берейин деп. Кызыктырыш керек да, кылыпчы. Ал ошол Кембридж мектепке системасы өтүп аткандар эл аралык сертификаттарын алса, аларга айлыгына көбөйтүп берет экен 1,5 эсе. Эми стимулдаштырып кызыктырыш керек да бул нерсегечи.